Таломкеч баягы берде Алиш Алиева жакшы суроо берди. Ошо баягы кошуналардын бүгүнкү күндө акыбалы да. Азыр быйыл көз кыш мезгилинде 3 миллиард киловаттан ашык электр энергиясын кошуналардан алып келебиз деп атасыздар да, туурабы? Ошол импорттолгон электр энергиясы кандай болот? Ошол кыш мезгилинде булар техникалык мүмкүнчүлүгү барбы жеткизгенге ошол? Ана кыш мезгилинин ортосуна келген анан биз техникалык мүмкүнчүлүгү жок деп токтотуп койбойбу? Мындай Мындай маселе да, туурабы? Мындай болгон да. Мындай болгон, бирок мындайча айтканда биз андан деле көп электр энергия сурайбыз, бирок объему, мисалы үчүн Өзбекстан 1 миллиард 700 2 миллиардга чейин эле өзүнүн линиясынан пропускной способности ошого эле жарайт да. Ошон үчүн ушунча көлөмдөгүн алып атабыз. Эмне себептен бул көлөм чыккан бирден бир себеп. Сиз туура айтып атасыз, эгерде бизде любой контрактта бар при технической возможности деп. Мисалы быйылкы жылы биз товар алмашуудан электр энергияны беришибиз керек эле, жана мен докладымда айтып кеттим. Полный объемду биз бере алган жокмуз, себеби суунун аздыгынан. Бизде дагы ошондой технический возможность болгон жок. Былтыркы жылы жана мен токтолуп кеттим. 5 январдан 12-13 январга чейин катуу суук болгондо ошондой болгон бизде. Биякта даже бизге келип аткан ошол тетиги Оренбург тараптан келе турган газ келген дагы бизде газдын дагы давлениясы азайган. Электр энергия дагы азайган мүмкүнчүлүк болгон эмес, күндүз бере албай түнкү мезгилде берген. Ага биз даяр болушубуз керек. Биз аны дагы жана мен айтып кеттим. Айшер Абилаевич токтолуп кеткенде ошол жана 150-200 мегаваттка чейин жана тестти көтөрөбүз, мүмкүнчүлүк болушунча. Анан сууну көбүрөөк колдонобуз. Бирок сууну көбүрөөк колдонгондун бирден бир кесепети жаз айында булар кошуна мамлекеттер жакшы билет. Эгерде биз сууну канчалык көп колдонсок, ошончо буларды 15 апрелден вегетационный период башталат, аны бере албайбыз биз. Андай коркунуч бар бизде. Ошол коркунуч ошол туура болгон да, ошон үчүн буга даярсыздарбы? Ким жоопкерчилик алат ошондой мезгилде катталса? Биз ар бир кардар менен электр энергияга келишимибиз болгондон кийин биз алабыз жоопкерчиликти. Да. Жакшы, түшүнүктүү. Экинчи суроо ошол 2024 жылдын апрель айларында 7,8 миллиардка суу азаят деп атасыздар да, ошондой божом болуп атасыздарбы? 7 миллиардка. 7 миллиард. Если 7 миллиардтан аз суу көп колдонушубуз мүмкүн деп атпайсызбы эгер ошондой аварий жанагындай технический мүмкүнчүлүк болбой калса? Ошол мезгилде кандай болот анан? Эми баягы токтогул кезинде авариялык абал пайда болот да, туурабы? Кандай эмне кыласыздар ошол мезгилде? Жок, жана мен слайдта көргөзүп кетпедимби? Мындай мезгил 2014 жылда болгон 6,4 миллиардка чейин түшкөнбүз да. Мертвый уровеньге 6,5-6 миллиард. Ошол боюнча иштеп атасыздарбы? Мында даярдык алдын ала да эми. Сиз азыр айтып атпайсызбы, суу көп иштелет деп. Запутович, мен мындай бир айтып коеюнчу. Баягы сиз айткандай план А, эгерде план А болбой калса, план Б. План Б. Эгерде импорттан электр энергия бир аз сиз айткандай коркунуч бар деп атпайсызбы? Биз сууну тыштабайбыз, биз по максимуму Бишкек ТЭЦти жүргүзөбүз. 500 мегаваттка чейин көтөрөбүз. Ошол жерде выработка электр энергия көбөйөт. Ошол жерде сууну тыштабайбыз, кармайбыз биз максимум. Экинчи маселе, быйыл биз мына 31 декабрга чейин 98,7 мегаватты кошумча киргизебиз. Почти 100 мегаватт. Бул дагы плюс. Бишкек ТЭЦтен где-то 150 мегаватт, кичинекей чакан ГЭСтерден 100 мегаватты кошобуз. Тиги Токтогул ГЭСте 60 мегаватт кошумча бар. Ошондо бизде мына 260-300ге барып калат да мегаватт. Ошондой план Б бар бизде. Биз анда ойлонуп атабыз. Эгерде импорттан проблема болбосо, анда биз сууну сактайбыз. Сууну сактайбыз. Алар өзбек тараптагы, башка тараптагы алар да ойлонуп атат. Эгерде бизге бербей койсо, биз сууну тыштасак, анда жайында биз суу бербей калабыз аларга. Алар түшүнүп атат баары жок. Ошончо алар айтат, биз сиздерге свет беребиз, электр беребиз, бирок сууну сактап бергиле деген ойдо болуп атышат. Түркменистан жактан, Россия жактан проблема болбойт. Маселе жок, Жок. Ал жактан. Рахмат. Ушу үчүнчү маселеден ошол Таломкеч өткөндө кара кечеге барганда билесиз да, бааны көрүп чыктык, тааныштык. Ошол жерде дагы сиз 640 000 тонна кара кеченин көмүрү турат деп ошол жерде интервью берип аттыңыз, бизге да айтып аттыңыз.
балыкчыда. Бул жакта да пресс конференцияда айтып аттыңыз. Азыр ушул бир коомчулукта мындай туура эмес пикир пайда болуп атат да. Тиги кара кечедеги көмүр кампаңыздагы деректериңиз башка цифраны айтып атат да. Туура келбей атат да. Кандай түшүндүрөсүз ушул боюнча? 468 биз кара кече баратканда дем алыш күнү бардыңар, биз 6-чы күнү баратканда мен ошол атайын балыкчыга киргенде 468 тонна. Мен ошону миң деп айттым, бирок кабарда да ошентип айттым, бирок брифингде мен ошону түшүндүрүп кеттим. 468 тонна депчи. Андан кийин да биз эмеде Кабминде жыйын болду, ошондон кийин бизде брифинг өттү, ошондо мен түшүндүрүп кеттим. 468. Ал жерде эч кандай 20 миң тонна эмес. Бүгүнкү күндө ошонун 19 миң тоннасы кече канча вагон кирди? 40 вагон ТЭЦке кирип кетти. Бүгүнкү күндө население канча келди? Кыргыз көмүр. 14 вагон населенияга келди бүгүн. Бүгүнкү күндө жүктөө иштери жүрүп атат. Мен ошондо айткам, жуманын аягына чейин деп. Мына бул жерде темир жолдун жетекчиси отурат. Булардын таразасын, метрология таразасын өткөрүп берди. Ошо түнү менен түнкү саат 3кө чейин жасап өткөрүштү да. Бүгүнкү күнгө вагон менен Бишкекке көмүр келип атат. Бүгүнкү күндө баасын мэрияда отурат бир жерде 4500дөн ашырбайбыз деп бааны коюп атабыз. Жок, жакшы, кетет. Бирок сиз тиги кампанын директору дагы туура эмес айтып атпайбы анда? Балчы 20 миң тоннага чейин атат да, 20 миң тоннага чейин эле бар депчи. Маалымат эч мындай туура келбей атат да мындай. 468 тонна көмүр ошол жерде бар. Азыр бүгүнкү күндө отгрузка кылып атабыз. Анан 20 маалымат бергенде сиз 20 тонна деген эми мындайча айтканда бир КАМАЗ жана биздин хобалар 28 тоннадан алып келет. Анан 20 тонна дегенде бир хоба эле КАМАЗ машина болуп калып атпайбы? Туура эмес да, логика деле жок да бул жерде. 28 тонна жол жасалгандан кийин 28 тоннадан өткөрүп атат.